Ауzu биллахи минаш-шайтанир-раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва бихи настаин ва хува хайрун насирин ва муин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Сіздердің назарыңыздар иншалла сүре Шамс сүресі, иншалла Шамс сүресі бұл дағы Мекке сүресінен болып есептелінеді. Жаңадағы пайғамбар алейхиссаламға 26-шы сүре болып түшкен. 26-шы сүре болып түшкен. Тәртіпте Құранда 91-ші сүре болып есептелінеді. Жаңадағы 15 аяттан тұрады, иншалла. Бұл сүре екі мәселені қозғайды. Бірінші мәселе адам баласының нафсысы жөнінде. Адам баласы туралы сөз болады. Екіншісі болса, ошол адам баласыны хабарын айтқаннан кейін ошондой бір адамдар өткен мурунку үммөттөрдүн кыссасы, баягы окуясы мисал катары келет да. Мисал катары. Ал мисал болсо ошол именно баягындай Кудай Таалага баш ийбеген коом тууралуу болгон мисал. Бул жерде Аллах Таалам баштаганда эле бир канча нерселерге Кудай Таала өзү жаратып койгон нерселердин арасынан бир канчасын алып аларга касам ичет. Бул касам ичкенде жөндөн-жөн касам ичилбейт. Аллахты мурунку сабактарда өткөнбүз. Бир нерсеге Аллах Таалам касам иче турган болсо, ошол касам ичилген нерсе аябай Аллах Тааланын алдында аябай бир чоң бир мааниге ээ экендигин билдирет. Бул бир. Жанадагы бизди ошол нерсе эмне себептен Аллах Таалам бул нерсеге касам ичип атат? Ошонун эмне өзгөчөлүгү бар башка махлукаттардан? Не себептен именно ушул Аллах Таалам ушул нерсеге касам ичип атат деп туруп изилдешибиз керек болот да. Ашына изилдеп туруп, анын бир кереметтери бар, анын бир өзгөчөлүктөрү бар, анын бизге болгон бир пайдасы бар. Ана ошол нерселерди изилдеп, артынан түшүп, анын пайдасын аныктап, билип, элге айтышыбыз зарыл. Жана дагы бул нерсе, эгерде билип ала турган болсок, эртеңки күнү башка бирөөлөргө дават кылууда бизге аябай чоң бир пайда берерин белгиси. Андыктан Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллах Таалам касам ичип жатат. Ва-шамси. Касам ичти эмнеге? Шамс. Күнгө касам ичип атат. Ва-шамси ва-духаха. Кандай күн? Ошол баягы духа намазын деп окуп жүрөбүз, көбүнчө чашки намаз деп коебуз. Чашки намазда бул бир күн чыккандан кийин, күн найза бою чыккандан кийин саат 11-лерге чейинки убакытты духа убакыты деп коебуз. Ошол убакытка Аллах Таалам касам ичип атат. Значит, ошол убакыттын өзүндө бир пайда бар экендигин белгиси. Болбосо жөндөн-жөн эле башка убакыттар деле бар го. Эмне себептен ушул убакытка Аллах Таалам касам ичип жатат? Андыктан ал убакытта эмне бар экен? Бир пайдасы бар. Ал эмне пайдасы? Ал болсо ошол күн ошол убакытта аябай жаркырап, бардык буга чейин мисалы түн басып турган. Ал күн көтөрүлгөндөн кийин түн басып калгандагы түндүн баягы өкүмчүлүгүнөн чыгарып туруп, жердин бетин, адамдардын бардыгына эмне өзүнүн нурун чачып атат. Ошондо нуру чачканда дагы баягы нуру өзгөчө бир пайдалуу болгон убакыт экен да. Анан дагы көбүнчөсү кээ бир немелер медиктер айтышат баягындай. Ушул убакытта загорать эткен жакшы депчи. Анан жаш балдарды дагы, жаңы төрөлгөн балдарды да ушул убакытта чыгарып күндүн нурун жедирсе, аябай пайдалуу депчи. Баягындай күндүн нурунун пайдасы бар деп. Ана ошону айтып атат. Баягы духаха дегени ушундай бир нур, баягы караңгылыктын бардыгын, бул караңгылык басып калган жердин бардыгын жарык чачып, ошол жердин бардыгын жарытып жаткан убакыт экен. Андан кийин эле вал-камари иза талаха дейт. Айга касам ичип атат. Эми бул жерде күндүн чыгып атканын касам ичкен болсо, кийинки эле аятта айга касам ичип атат. Талаха дегени күн батар менен чыга турган айды айтат экен. Күн батып кетти, батканда эле чыккандагы айды айтып атат. Ошол убакытта айдын чыккан немесине касам ичип атат. Бул болсо ар бир эле айда биринчи 15 күнүндө боло турган убакыт экен.
мындайча айтканда ар бир жаңы айдын 15 күнүнө чейин күндүн батканынан эле артынан чыга турган учур бул айдын ушул учуру экен да. Бул учурда дагы аябай катуу бир чоң биздерге адам баласына болгон пайдалары бар иншалла. Андыктан бул эмнекен биринчи жарымында айдын биринчи жарым 30 күн боло турган болсо 15 күндү ортодон алабыз да, ошол биринчи 15 күнүндө ошондой ай чыгып күндүн артынан ээрчип келе турган айды айтып атат. Андан тышкары эми күн менен айды айтып бүткөндөн кийин эле күндүзгө күн кадимкидей эле эртең мененки саат күн чыккандан баштап күн батканга чейинки убакытка күнгө Аллах таалам не касам ичип атат. Дейт. Күндүзгү убакытка касам, ал бардык түндөсү басып калган, түндөсү басып туруп бардык нерсеге өзүн түн караңгылык үстөмдүк кылып турган учурду кетирип, жарыктык келип туруп, элдин бардык ойгонуп, бардык жандыктардын бардык ойгонуп, өзүнүн учурдагы баягы кыла турган жумушуна бирөөлөр жөнөп атат, бирөөсү болсо башка бир нерсени кылып атат. Мындайча айтканда жандык кирип, жер жүзү кыймылдап, баягы жан кирип калган убакытты айтып атат. Жана дагы адам баласына бүткүл нерсенин бардыгын жарык кылып, жандандырып койгон учур. Ал эми кийинки аятта эле түндү, кайрадан түнгө касам ичип атат. Түндө бардык нерсенин бардыгын ороп, караңгы басып туруп, баягы көзгө көрүнбөй калган учурда ар бир нерсе эмне өзүнүн өңүн жоготуп туруп, башка бир адамдарга, башка бирөөлөргө өзүнүн өңү көрүнбөй, баягы ар бирөөсүн түн караңгылык ороп калган учурду дейт. Жана дагы Аллах таалам асманга касам ичип атат. Асмандын өзүнө дагы, жана дагы ал асманды ким жаратып койгон деп туруп, бул жерден өзүнө өзү касам ичип атат. Вама банаха дегени бул жерде ваман банаха, ал асманды ким куруп койду эле? Ошол куруп койгон затка касам ичип атат. Асманды эч бир тиреги жок, эч бир мындай сутуну жок эле, жердин үстүнө каптатып, ушундай бекем, эч бир нерсе сырттан кирбей тургандай, жана дагы бул жактан биз колдоно турган болсок, аябай бир жумшак, бизге жашообузга ылайыктуу, ушундай мулайым болгон нерсени жаратып коюп, жана дагы аны ким жараткан эле? Ошол нерсеге, ошол затка, мындайча айтканда Кудайдын өзүнө Аллах таалам касам ичип атат. Жана дагы жерге касам ичип жатат, жана дагы жерди баягындай төшөп койгон. Тоголок. Бүгүнкү күндө бардыгыбыз анык билебиз, жер тоголок экенин. Буга чейин адамдардын аң сезими жетпеген себептен жерди түз деп билишкен. Бирок ошол моментте баягы могул жерде дегенде жерди жаратып туруп, ошого касам ичип туруп, анан ал жерди баягындай тегиз кылып койгон деп атпайбы? Бул жерден ошол тегиздик менен тоголоктун эч кандай бири-бирине каршылыгы жок. Бул дегени ошол бири-бирине каршы болгон нерсени биздин оюбузда тоголок болсо кантип түзөлгөн, кантип баягы жайылган, кантип баягындай түз деп ойлонуп калабыз да отурупчу. Бул дегени биз жердин үстүнө отуруп алып туруп ойлонгондугубуз себептен да. Эгерде баягындай жерден мындай өйдөрак чыгып туруп карай турган болсок, жер өзү тоголок экенин анык билебиз. Анан кайра жерге түшкөндө ушул тоголокто Аллах таалам жайып коюп атат да. Бул дагы бир кудурет болуп атат. Аллах тааланын кудурети. Бизди ушунчалык жерге салыштырмалуу кичинекей кылып койгон себебиден бизге жер түздөй көрүнөт да. Биз бир жерде туруп алганбыз да, ошол көзүбүз жеткен жердин эле жерди бойлойбуз дагы. Анан ошол жер бизге жайылып түз болуп тургандай көрүнүп атат да. Дегени ошол. Жана дагы адам баласынын нафс, ар бир нафска касам ичип жатат. Мындайча айтканда ар бирөөбүзгө, мага дагы, сизге дагы, ар бирөөбүздүн нафсыбызга Аллах таалам касам ичип, нафска касам ичип туруп, Аллах таалам алардын бардыгын бирдей кылып койду дейт. Бардыгы бирдей болуп калды.
бирөөсү артыгыраак болуп, бирөөсү мындай бир өзгөчөлөнүп кетпей, баардыгынын мүмкүнчүлүгү бирдей болуп. Бул бизге стимул болуш керек да. Мисалы, Аллах Таалам ар бир адам затын бирдей учурда, бирдей шартта, бирдей мүмкүнчүлүктөрүн берип туруп жаратып коюп атат. Бирок карасак эле бир эл, бир мамлекет өзүнчө эле алдыга чыгып кеткен, өнүгүп кетти да. Анан биздин мисалы кайсыл бир эл, кайсыл бир мамлекет артта калып кетип атат. Бул тигилери өзгөчө, булар бизден артыгырактан эмес. Болгону аларга Аллах Таалам берген шартты алар туура колдонуп кеткен себептен өнүгүп кетип атат да. Ошол эле шарт бизде деле бар да. Жөнөкөй сөз менен ошол өнүгүп кеткен адам баласы башы тоголокпу? Башы тоголок. Колу барбы? Колу бар. Мендечи? Менин деле башым тоголок. Колум барбы? Колум бар. Көзүм барбы? Көзүм. Анын не нерсеси бар болсо бизде деле бар да. Болгону бир артыкчылык бар аларда. Ошол өнүгүүнүн билими аларда бар. Бизде жок болуп атат. Ал илимге кантип жетти? Ана ошол акылын иштетип, колу менен ошол нерсеге барып туруп иш жүзүндө аткарып көрүштү дагы, анан көрсө ошондой нерсе болот экен, ошол жеткен илимин бизге берген жок да. Эгер башка эл деле ошол эле учурда өзүнүн акылын иштетип туруп, ошол жерде ошол нерсени кыла ала турган, аткара турган болсо, ал деле ал жетишкендикке, алар деле жеткенге мүмкүнчүлүк бар. Мынакей. Ага эмне далил? Ва нафси ва ма саваха. Ар адам баласын жараткандан кийин Аллах Таала алардын бардыгын тең мүмкүнчүлүктү берип койгон. Теңдикте бардыгы жаралган. Болгону эле ким ошол нерсени колдонду, ким колдонгон жок да. Ошол берилген акылды алар колдонуп кетип атат. Биз болсо өзүбүздүн акылыбызды колдонбостон башка эле нерсеге колдонуп кеттик дагы. Анан карасак, бир 60 жыл өмүрүбүз өтүп кетип калып атат. Анан кийин эле баягы кабырга жатып калып атат да, ошо менен эч кандай өнүгүү жок болуп атат. А булар болсо кыска мөөнөттө 60 жыл жашайбы, 70 жыл жашайбы, бирок ошол мүмкүнчүлүктөрдү колдоно билип атат. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Ана ошол инсандын нафска Аллах Таалам илхам кылып баягы берип койду. Кимде ким күнөөкөр болот, кимде ким таква болот. Анын жолундагы көргөзүп койду, илхам кылып койду. Мындайча айтканда, ар бир адамда мүмкүнчүлүк бар түз жолго түшүп кетүүгө, же болбосо адашып күнөөкөр болууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Көрдүңүзбү? Ошол эле бул жерде ахиретке маселеси болгондо баягындай бирөөнү акылдуу академик болуп кетүүгө, бирөөсү болсо баягындай бир трактор менен эле жүрүп эле ошо менен өтүп кете тургандай маанилде эмес. Балким ал ахиретке эч кандай тиешеси жок болгондуктан бул жерде күнөөкөр менен жана дагы таквалыкты айтып атат да. А ошол эле учурда савваха дегенде баягы бардыгын тең дегенде бардык тармактарда. Бир гана диний эмес, балким динийден тышкаркы тармактарда дагы Аллах Таалам аларды жараткан кезде бирдей кылып жаратып койгон. Оң жагы да бар, сол жагы да бар. Калаганы колдонот дагы ошол нерсени алдыга алып кетет. Андыктан кимде ким күнөөкөр боло турган болсо, ал адамдын күнөөгө бара турган жолго да мүмкүнчүлүк түзүп коюп атат. Кимде ким таква болом дей турган болсо, ал адамга таквалыкка бара турган, алып бара турган жолду дагы көргөзүп коюп атат. Анакей Ибн Аббас айтат да, Аллах Таалам баяндап койду дейт аларга, инсанга мындайча айтканда, хайырды, жакшылыкты дагы, жамандыкты дагы, баш ийүүнү, Кудай Таалага баш ийүүнү дагы баяндап койду, Кудай Таалага күнөөкөр болууну дагы, эмне нерсе аны таквалыкка алып барат, эмне нерсе аны күнөөгө алып барат, анын баардыгын баяндап койду дейт. Эми мына бул жерде Аллах Таалам 7 нерсеге баштан аяк ушул аятка чейин 7 нерсеге эмне кылды, касам ичип келип атат. Биринчиси ошол эле күн, ай, түн, андан кийин асман, жер, андан кийин адам баласынын нафсысы. Ушинтип 7 нерсеге Аллах Таалам касам ичип койду.
Анан ошол жер максатым экен, бул жерде Аллах таалам ушундай бир чоң нерселерди, ушундай бир айбаттуу нерселерди жаратып коюуда максаты өзүнүн кудуретин ачык кылып көргөзүп атат, өзүнүн кудуретин. Кийин эле Qad aflaha man zakkaha. Жети нерсени айтуу, касам ичүүдө максатым не болуп атат? Бул нерсени айтып атат. Кимде ким өзүнү өзү тазалай турган болсо, ман закка, өзүнү тазалай турган болсо, афлаха дейт. Ал бактылуу болду дейт. Өзүнү бактылуу кылды дейт. Ва кад хаба ман дассаха. Ал эми кимде ким өзүнү ошол тазалабастан, ошо күнөөгө батып эле ошондой бир туура эмес жолдорго батылып кете турган болсо, андай адам не болду дейт? Бактысыз болду. Каззабат, эми ушинтип туруп ушул эки сөздү максаты кимде ким Кудай Таала үчүн деп туруп өзүнү тазалай турган болсо бактылуу болот, кимде ким Кудай Тааладан жол кача турган болсо ал бактысыз болот деп туруп эки аятты айткандан кийин буга мисал катары айтып атат да. Бизге мисал жөнөкөй сөзүм курук болбосун деп буга чейин да силерге чейин дагы ушундай бир коомдор өткөн. Ошол коомдордагы Кудай Таалага баш ийгени болгон, баш ийбегени дагы болгон деп туруп ошондо Самуд коомун бизге мисал катары алып келип атат. Самуд коому бул Салих пайгамбардын коому болгон. Каззабат Самуду битагваха. Самуд коому келди дагы жалганга чыгарды дейт. Өзүнүн пайгамбарын жалганчысың деп туруп, баягы өзүнөн эле чыккан жигит болбосо башка жерден келген жери жок. Башка бир элден, бөтөн элден келип алып аларды дават кылган жери жок. Өзүнөн чыккан эле жигитти, пайгамбарды не кылышты? Жалганга чыгарышты. Ал эмне деди? Ал келип алып туруп баягы эле пайгамбарлардын кылган ишин айтты. Не? Ла илаха иллаллах Салих Расулуллах. Өзүнүн атын айтып туруп, мен пайгамбар Кудай Тааланын элчимсимин деп туруп айткандан кийин кимде ким жакшылыкка баш ие турган болсо Кудай Таалага бул бактылуу болот, кимде ким баш ийбей турган болсоңор ал бактысыз болот деген сөзүн келип туруп алар не кылды? Жалганга чыгарды да. Шылдыңдашты, ага баш ийбестик кылышты. Максаты эмне? Эмне себептен? Себеп дегенде алардагы баягындай чаарбаштыгы бар болгон. Күнөө кылуу себебинен. Күнөөгө батып кеткенден кийин көбүнесе мындай болот да, бул адамдын түшүнүгүндө ушундай болот. Кээ мисалы 20 жыл, 30 жыл, 40 жыл жашап алды да булчу. Эми 40 жыл, мисалы 40ка чыгып калган жигитке келип туруп, Кудай Таалага баш ий деп айта турган болсоң, бул 40 жылдык тажрыйбасы бар. 40 жылда көптөгөн нерсени кылган. Жакшылыгы да бар, эми жамандыгы деле бар. Бирок жамандыгы көп болгон себебиден эгерде Кудай Тааланын бар болсо, психологияда булчу, логика жагынан караганда, Кудай Таала эгерде бар боло турган болсо, мен 40 жылдык немеме жооп беришим керек. Эми мынча күнөө кылып чыктым, мунун баарын кантип жооп берем? Дейт ал деле. Анан кийин ошол 40 жылдык күнөөсү ушунчалык чоң болуп кеткен себебиден ал не кылат? Ошол күнөөгө жооп бербешлиги үчүн бул айтып аткан сөздү жалганга чыгарыш керек да. Айтылып аткан сөздү жалганга чыгарыш керек. Ал эмне деп атат? Айланайын, жакшылык кылсаң, иншалла бейишке барасың. Жамандык кыла турган болсоң, тозокко барасың. Ла илаха иллаллах деп иман келтиришиң керек. Иман келтирбей турган болсоң, мындай болот деп айтып отургандан кийин бул болсо, буягынан уже күнөөнүн баарын үйүп алган да. Күнөөнү үйүп алган себебинен ал пайгамбарды жалганга чыгарганга мажбур болот. Түшүнбөстүк болуп атат да бул жердечи. Андыктан көп эле учурларда сиздер мисалы бир кишилер менен сүйлөшүп кала турган болсоңор, бирөөлөр келип айтып калат да, "Жок, сүйлөй бербечи, ким көрүп келиптир ал жакты" деген сөздүн мааниси эмне? Бул адам өзү күнөөгө батып калган. Өтө күнөөгө батып калган, жана дагы ал күнөөнү биз экөө сырттан көрө албайбыз да. Мага бетиме өтө турган кезде анын күнөөсү көрүнбөйт. Кылган иштери билинбейт. Кандай бир тарыхты башынан өткөнүн билбейбиз. Канча деген чоң күнөөлөрдү жазып койгонун билбейбиз дагы. Ана ошонун белгиси Кудай Тааланы таанып кетүүсү себеби эмне экен? Ал күнөөкөр, өтө чоң бир күнөөкөр болгон себебиден. Ал өзүнүн Кудай Тааланын алдына барып, ошол күнөөсүнө жооп берүүдөн уялып атат, коркуп атат.
не кыларын билбегендиктен ал не кылып атат? Каззабат дейт, жалганга чыгарат дейт. Карачы, жалганга чыгарат. Каззабат самуду, бир коом, Самуд коому келип туруп пайгамбарын күнөөнүн себебиден, ушунчалык күнөөгө батып кеткен себебиден пайгамбарын не кылды? Жалганга чыгарды. Изим бааса ашқаха из. Бул жерде тез арада алардын коомдун, ошол коомдун баягы күнөөкөр, бактысыз болгон адамдарды тез арада кайра тирилдет. Кайрадан тирилишет алар. Кайрадан тирилишкен убакыт дейт. Фақала лахум расулуллахи нақаталлахи ва суқияха. Аларга ушул көрбөйсүздөр, мынакей бул жерде күнөөнүн себебиден пайгамбарды жалганга чыгарышты да Аллах таалам кайрадан бул дүйнөдөн өлүү бар, өлүүдөн кийин кайрадан тирилүү бар болуп туруп, бүткөндөн кийин бул жерден не себеп болуп атат? Булардын күнөөсүн баяндап берип атат да. Фақала, пайгамбар Аллах тааланын, Кудайдын элчиси аларга айтты дейт. Нақаталлахи ва суқияха. Кудай тааланын, Алланын төөсүнөн өзүңөрдү сактагыла. Жана дагы ал суу ичкен учурда анын суу иче турган жерине барбагыла. Ал жерден өзүңөрдү сактагыла деген сөздү айтты. Бул окуя мындай болот да. Баягы жерден ошол коом өтө эле ушун чаарбаш болуп кеткенден кээ бир учурда бир нерсени кылсаң, анан мен могу нерсени кыламын дейсиң да. Ошондо эми баягы 20 сом берсең, анан мен ыйман келтирем деп бир оңой нерсени айтпайт да аларчы. Булар өзүнүн оюнда кыла албай турган бир нерсени шарт коёт да. Сен ушуну кылсаң, анан мен муну кылам дейт. Тиги кыла албай турган бир жумушту айтыш керек да. Чтобы максатым эмне? Мен ошону кыла албаган себебиңден, сен кылбаган себебиңден мен кылбаймын деген сөз да. Өзүнө мөөнөт алып алат. Кара отура берет, сен баягы оор жумушту айтып коет да, кыла албай тургандай бир жумушту айтып. Алар эмне деди? Алар келди дагы бизге бир бизге төө керек деди. Ал төө дагы жөн төө эмес, баягындай талаптары дагы баягы бир неменин ичинен төөнү ушул жерден чыгарып бересиң деп атат да. Аны болсо Аллах таалама дуа кылгандан кийин, Салих алейхиссалам келип туруп дуа кылгандан кийин Аллах таалам алардын талабын аткарып коет атпайбы? Ал жерде мужиза болуп калып атпайбы? Чындыкта Кудай тааланын элчиси экендигин белгиси болуп калып атпайбы? Алар талап кылган нерсе болуп калгандан кийин келип алып туруп баягы жерден эми ыйман келтириш керек эле да буларчы. Ана ошо ыйман келтирбестин айласын кайра деле издеп отуруп не кылды? Барып туруп ал баягы окуя бар да. Анан биринчиден шарт койду, бул төөгө такыр жоло койсуңар. Анан бул төө болсо өзү жалгыз барып ошол жерден суу ичет. Андан башка да төөлөр бар да. Ошол күнү барган күнү төөлөр, башка төөлөр келбеш керек. Алар келип суу ичпеш керек. Бул ичип бүткөндөн кийин эртеси келип туруп булардын төөлөрү келип туруп суу ичет. Ошондой баягындай кезек болуп сууга барыш керек эле. Бул суу ичерде силер келип өзүңөрдү сактагыла деп, бул жерге аралашып кетпегиле деп. Факаз алар не кылды? Факаззабуху фаакаруха. Алар келди дагы пайгамбарды жалганчы кылып кошту. Жалганчы кылып коюп туруп, анан кийин баягы төөнү кармап алып туруп, аны союшту. Союп коюшту. Караңызчы, максаттары не болду? Биринчиден өздөрү шарт койгон болчу, мына могу нерсени аткара турган болсоң биз ыйман келтиребиз деди да. Анан бул аткарып койгондон кийин айла жок болуп калып атат да. Ыйман келтириш керек эле. Анан буну бир эле жолу бул болуп атат, пайгамбарды жалганга чыгарыш керек болуп атат да. Жалганга чыгара турган болсо, жанакы төө жөнөкөй эле төө бул. Жөнөкөй эле төө бул. Биз айткан төө эмес, баягы жөнөкөй эле могу төөлөргө окшогон эле бир төө бул. Бул жалганчы. Биз талап кылган нерсени аткарган жок деп туруп, бул жерден аны жалганга чыгарып туруп, анан төөгө жол табылды да. Жөнөкөй эле төө болуп калгандан кийин, нақаталлахи, Алланын төөсү эмес, жөнөкөй төө болуп калды. Паланча түкүнчөйүптүн төөсү сыяктуу болуп калды дагы. Аны келип туруп союп салышты. Фақаруха. Фадамдама алейхим раббухум бидамбихим фасавваха. Ана ошол кезде алар баягындай ушинтип Кудай тааланын элчисин жалганга чыгарып туруп, баягы келген мужизаны, төөнү келип туруп, жөнөкөй төө кылып алып туруп, союп салып ушундай жыргап аткан кезде алардын үстүнө дамдама дегени баягындай бир нерсенин үстүнө азап түшүрүү да.
Fadamdama aleyhim, алардын üstüne алардын Кудайы булардын кылган күнөөсүнүн себебиден азапты түшүрдү дейт. Fasawwaha, алардын бардыгын тегиз кылып койду. Жер менен тегиз кылып койду. Wala yakhafu uqbaha. Жана дагы Аллах Таалам алардын мисалы бир учурларда мындай болот да, падышалардын бир өзгөчөлүгү бар. Мындайча айтканда бизден бир артыкчылыгы бар да. Жөнөкөй адам барып туруп бир адамды азаптап кое турган болсо, жөнөкөй бир адамчы, ага жоопкерчилик бар. Мындайча айтканда сот болот дагы, ал кишини баягы бир нерсе кылып азаптап койгондо, мен уруп койду, же дагы бир нерсе кылып койду, анын азабын алып туруп баягы соттун чечими менен муну жазалашат. Ал эми падышалардын эмне өзгөчөлүгү бар десе, алар келип туруп башка бир адамды жазалай турган болсо, аны үстүнөн сот, падыша болуп турса кайсы сот аны соттойт? Эми илгерки заманда айтып атабыз да, азыркы эмес, илгерки хандар, падышалар. Аларды соттой турган сот жок эле да. Себеп дегенде алар өздөрү сот болгон да. Анан дагы хан дегендин, же болбосо падыша дегендин дагы бир макамы адамдарды жазалаганга, адамдарга жаза берүүгө мүмкүнчүлүк берген. Жана да бир артыкчылыгы, ошол жазаны эгерде бирөөнү мисалы башын кессин дей турган болсо, ойлонуп да койбойт да, баягы падышачы. Колун мынтты, баягы жерден палач келди дагы башын кесип салды. Бул падыша болсо акырын кирип алып барып туруп өзүнүн окатын жеп, завтрагын жейби, несин жейби, уктап, эч кандай ойлоп да койбойт да. Паланчайып өлүп калды, анын баласы калып кетти, кыздары калып кетти, келинчеги калып кетти, аны ойлонбойт. Падышанын ушундай. Эми ол жерде вала яхафу уqbaha дегенде Аллах Таалам дагы аларды азаптап койгонунан эч кандай коркпойт. Мындайча айтканда, буларды азаптоодо бул эмне себептен эле булар өлүп кетти, булар момундай болуп кетти деп ойлонуп да койбойт деген, бул жөнөкөй падышага салыштырып атат да. Эгерде ошол нерсени падыша кыла турган болгондо, бир коомду баардыгын кырып таштады да. Кырып таштап баардыгын жер менен жер кылып туруп баарын тегиздеп сала турган болсо, падыша ошол жерден басып өтүп кетип калган сыяктуу дагы Аллах Таалам бул жерде алар баягы Самуд коому төөнү союп салган себебиден пайгамбар алейхиссаламды жалганчы кылып таштагандыктан, бул Салих алейхиссаламды айтып атам. Алардын үстүнө ошол азап түшүп аткан кезде Аллах Таалам алардын акыретин ойлонбостон кылды дейт. Бул дүйнөдө да азап бар, акыретте дагы азап бар дегени да. Бул дүйнөдө да азаптап койду, үстүнөн ушундайынан азап түшүрүп туруп тегиздеп койду, жерме жер кылып койду. Иншалла эртеңки күнү кыямат болуп туруп, Аллах Тааланын алдына барган кезде дагы алардын жазасы бар дегени. Эч бир ойлонбостон дегени. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Rabbi yassir wa la tu'assir, sahhil alayhim kullu asir.